Kur'an өч алууну үйрөтөt. Ким зулумдук көрүп коргонсо, мында албетте ага жеме жок. 42-сүрө 41-аят. Элмир Кулиевдин котормосунун орусчасын окуп көрөлүк. Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. Абу Аделдики астында котормосу. И действительно, тот, кто мстит, берет свое право после причиненной ему обиды, то против таких нет пути упрека. Эгер сага бирөө жамандык кылса, сен да барып туруп өч алышың керек. Андан кийинки аятты карап көрөлүк. Мына ушундай, ким өзүнө жамандык жасалган деңгээлде гана жамандык кылууга укуктуу. Эгер ким чектен ашса, албетте Аллах тигиге жардам берет. Чындыгында Аллах кечиримдүү боорукер. 22-сүрө 60-аят. Астындагы түшүндүрмөдө мындай дейт: өзүнө канчалык зулумдук жасалган болсо, ошончолук деңгээлде өч алуу менен жооп берүүсү керек. Сага канчалык жамандык кылган болсо, сен да ошончолук барышың керек, дагы жамандык кылышың керек. Андан кийинки аятты карап көрөлүк. Эй имандуулар, өлтүрүлгөндөр үчүн өч алууда силерге буйрулду. Азат адам үчүн азат адам, кул үчүн кул, аял үчүн аял жазалансын. Ким анын тууганы тарабынан кечирилсе, анда жакшылыкты ээрчип, жакшылыкча аткаруу зарыл. Бул Аллахтын жеңилдиги жана ырайымы. Ал эми ким андан кийин чектен ашса, анда ага оорутуучу азап бар. Эй акыл ээлери, силер үчүн өч алууда жашоо бар. Балким силер Аллахтан коркорсуңар. 2-сүрө 178-179-аяттар. Астындагы түшүндүрмөдө мындай дейт: анткени өч алуудан коркуп, бирөөнүн өмүрүнө кол салбай, өзүнө да, өзгөгө да жашоо берет. Өч алууда силерде жашоо бар дейт. Эгерде сага бирөө жамандык кылган болсо, Куранга ылайык анда сен да барып туруп өч алышың керек. Өлтүргөн болсо өлтүрүшүң керек. Кул үчүн кул, азат адам үчүн азат. Сага кандай кылса, сен да ошондой кылып өч алышың керек дейт. Андан кийинки аят. Ыйык айга ыйык ай. Ыйыктарда деле өч алуу бар. Ким силерге кол салса, силер да сок кургула. Бирок Аллахтан коркула. Аллах таквалар менен бирге. 2-сүрө 194-аят. Жогоруда биз окугандай, Куран бир нече аятында өч алууга үйрөтөт. Эгер сага бирөө жамандык кылса, сен да жамандык кыл. Сен дагы өч ал. Өлтүргөн болсо, сен да өлтүр. Эгерде адамдар ушул эреже боюнча азыр жашай баштаса, коомдо кандай акыбал түзүлөт? Баарысы бири-бири менен өч алып, өз билгендей жаза жүргүзө баштаса, анда светтик мыйзамдар иштебейт да. Светтик мыйзамдарды эч ким карабайт дагы, жалаң ошо Курандын мыйзамы боюнча бири-бирин өлтүрө баштаса, коом бузулат да. Светтик мыйзамдар иштебейт. Жалаң гана ушул. Ал эми адамдар азыр жылдан жылга светтик мыйзамга караганда Куранга, исламдын мыйзамдарына көбүрөөк моюнсунуп, ошого артыкчылык берип келатат. Анткени аң сезимине ошол куюлуп атат да. Жума сайын мына ушундай жашаш керек, Куранда, хадисте кандай айтылса ошондой жашаш керек деген агитация аң сезимине коюлуп атат. Ал эми ошол эле Элмир Кулиевдин котормосундагы Курандын аркасында хадисте мындай деп турат:
Хадис номер 43 карасаңар. Страница бети 627 бетте. Что же записано в этом манускрипте? Он ответил: предписание выплачивать выкуп за убитых и освобождать пленных и повеление не убивать мусульманина за убийство неверующего. Мында эмне деп жазылган? Анда барымта калгандарды төлөп алышың керек, же өлтүрүп койгон адам болсо канга кан деп өч албай кун алса болот, мисалы. Колго түшкөндөрдү бошотуш керек дейт. Бирок дагы эмнеси бар? Повеление не убивать мусульманина за убийство неверующего. Эгерде мусулманды өлтүрүп койсо, анда кайра өч алып үйрөтүп атат. Өч алышың керек, канга кан, өч алышың керек. Бу эркин адамга эркин, кулга кул, өзүнө жараша өч алышың керек дейт. Бирок эгерде бул жерде неверующий деп которганда, за убийство неверующего деген мусулман эмести. Эгер мусулман эмести өлтүрүп салса мусулман, ага эч нерсе төлөнбөйт, анда эчтеке жооп бербейт. Анткени ал мусулман эмес да, капыр да. А капырды өлтүрө берсең болот. Өлтүрүп койсоң эчтеке жооп бербейсиң. Ушундай түшүнүк менен коомдо адамдар жашай баштаса эмне болот? Азыр бизде Кыргызстанда мусулмандар эле эмес, мусулмандардан башка диндер дагы бар. Анын ичинде кыргыздар, мусулман эмес кыргыздар бар. Христиан, баптист, иеговист жана башкалары. Анан аларды өлтүрүп койсоң эчтеке болбойсуң. Мусулманды өлтүрүп койсоң анда кун төлөш керек. Же өч алыш керек. Ал эми мусулман эмести капырды өлтүрүп койсоң эчтеке болбойт. Эчтеке төлөбөйсүң. Эч кандай жоопкерчилик алып жүрбөйсүң. А бул китепти сатып атат. Бир нече жолу кайталап айттым, кай жерде сатып аткан. Элдер ушул идеологияга сугарылып атат. Ушул туура экен деп. Ушул көрсөтмө Кудайданбы? Эми биз Библияны карап көрөлүчү. Библияда ушул өч алуу жөнүндө Библия эмне дейт? Кудайдын сөзү эмне деп айтат? Бул Аллахтын айткандары буга чейинкилер. Аллах ушинтип үйрөтүп атат. Ал эми Кудайдын сөзү, Кудай өзү эмне деп үйрөтөт Библияда? Библиянын жаңы осуят римдиктерге жазылган каттын 12 бөлүмү 17-19 стихтеринде мындай деп жазылат. Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле. Тескерисинче, бардык адамдардын алдында жакшылык кылууга аракеттенгиле. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Сүйүктүүлөр, өзүңөр үчүн өч албагыла. Тескерисинче, Кудайдын каарына орун бергиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: өч меники, мен тиешесин берем деп жазылган. Мына Кудайдын сөзү. Мына Кудайдын үйрөтүүсү. Кудай адамдарга ушинтип үйрөтөт. Жамандыкка жамандык менен жооп бербе. Тескерисинче бардык адамдардын алдында жакшылык кылууга аракеттенгиле. Мүмкүн болушунча силердин колуңардан келишинче бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Улутуна, динине карабастан бардыгы менен тынчтыкта болгула дейт. Сүйүктүүлөр, өзүңөр үчүн өч албагыла. Такыр. Тескерисинче, Кудайдын каарына орун бергиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: өч меники, мен тиешесин берем деп жазылган. Кудайга чын эле ишенген адам ал Кудайга тапшырат. Кудайдын сөзү өзү айтып атат. Өч меники, мен өчүн алып берем, мен тиешесин берем. Ар бир адамдын ишине жараша берем деген. Өзүңөр өч албагыла деген. Ушундай эреже менен анан коомдо жашаса, коом өнүгөт. Коомдо тынчтык орнойт. Ал эми ким жамандык кылса, аны светтик мыйзамдар аркылуу
жазасын алыш керек ал. Бирок бири-бирин Куранда Аллах айтып аткандай бири-бирин өлтүрүп, бири-бири менен өч алып, канга кан деп бири-бирин кыра баштабаш керек. Ал коомду бейстабилдикке алып келет. Кыргын сүргүнгө алып келет. Ал эми Кудайдын сөзү Библияныкей ушинтип үйрөтөт. Жамандыкка жамандык жооп бербе. Эгер чын эле Кудай бар деп ишенсең, чын эле Кудай жазасын берет, Кудай чындык тарапта десең, анда Кудайга тапшыр. Анан Кудай өзү жазасын берет. Кудай өзү убадасын берип атпайбы? Мына Теңир мындай дейт. Өч меники. Мен тиешесин берем дейт Кудай. Мен ага жазасын берем. Жамандык кылган адамга мен жазасын берем деп жазылган. Ошондуктан Кудайдын сөзү болгон Библияны изилдеп, аны тапсаңар болот. Дүкөндөрдө сатып атат. Ачып көрүп, окуп, таанышып көрсөңөр, Кудайдын сөзү эмне дейт? Кудайдын сөзү ар дайым тынчтыкка үндөйт. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болго дейт. Өч алба, тынчтыкта бол. Адамдар качан чыныгы Кудайды таанып, чыныгы Кудайдын сөзүн окуп, чыныгы Кудайдын окутуусу менен, жетеги менен жүргөндө гана коомдо тынчтык болот. Кудай бизге ошол чындык жолду тапканга, руханий көздөрүбүздү ачканга, жүрөктөрүбүздү, кулактарыбызды ачканга батасын берсин деген тилек менен аяктайлы.